Сонушу программасы уланууда бизде болсо студиябыздын экинчи коногу бар. Экинчи коногубуз болсо өрчү, аткаруучу, көптөгөн баягы кандай айтсам экен, Казакстандагы ырларды дагы аткарып, менин оюмча ошолор дагы элге көбүрөөк тараган болуш керек да. Ооба. Алдыда ошолор тууралуу маек кылалы, сүйлөшөлү. Өрчү дагы бир жолу айтып кетсем, Калыс Жакыпов. Өзүм болчок. Биз колчу айтпайбыз. Бизди кесиптелбей. Салам алейкум. Кандайсыздар? Жакшы, кандайсыз? Сонун. Сол кандай каласыз? Сонун, аябай. Окууну бүтүрдүң буюрса. Окууну бүттүк. Ушул мен 2 дипломду дейс болуп калдым. Экинчи диплом бул? Ооба, экинчи. Биринчи Мурат Алкүренкеев эмес беле? Экинчи искусство. Кандай болду окуу? Көп жылдык окуу. Аябай билимдүү болуп кеттим окшойт. Тамашалап кетти. Токтотойн дейсизби? Эптеп атып бүттүм. Мугалимдердин жинине тийип атып, эптеп бүтүп кетейинчи деп атып бүттүм окшойт. Анан аягында ошол 5-курстан сабактарга кирип атып көбүрөөк окууга кызыгып кетип анан биyak бүткөндөн кийин дагы башка жака окуйм деп ошентип пландап аткам, азыр кайра анан пландар өзгөрүп кетти. Пландар өзгөрүп бардат окшойт. Көп окудум, баягы кызыктуу болуп кетти, окуп жүрдүм депчи. Баягы эми Мурат Алкүренкеев баягы окуу жайды бүтүргөндөн кийин деле бир канча чыгармаларды ырдап, азыркы учурда кыргыз эстрадасында аттын кашкасына таанылган ырчылар бир канча. Анан кайра окууга тапшырып, кайра билим алып атканда, ошол билим аздык кылганымдай сезилдиби ошол кезде? Мурат Алкүренкеев ал эме да. Орто билим деп коет. Окуу жай. Орто билим. Ал эми азыркы Бибисара Бейшеналиева атындағы университет бул жогорку билим. Сондуктан окудук. Ал эми ушул бойдон токтойбузбу, ошо убакыт көрсөтөт. Быйыл байкайбызга. Жөнөсү өзгөрүү билинет экенби? Мен ал жакта башка тармакта окудум да. Каягында сыр эмес да, мындай. Менеджер журналистика деп коет, ошол продюсерлик жак, ошол уюштуруучу жак, ошол тармакта окудум. Ал жакта эч кандай музыкага тиешеси жок. Ошол керектүү кесиппи болсо? Албетте керектүү дейм. Ушул чөйрө уюштурган, өзүнүн концертин уюштуруп калышы мүмкүн. Же болбосо башка бирөөлөрдүн концерттерин уюштуруп калышы мүмкүн. Балким ошол маданият чөйрөдөгү гос жумуштарды иштеп калышыбыз мүмкүн. Ошолорго керек болуш керек. Азырынча керек дегендейби? Канча да ийгилик каалайбыз. Билимдин эми бул ачыкчасы жок болуш керек, жаманы жок болуш керек. Мындан чыгып таптакыр эле башка билим алсаң деле бул жашоодо сөзсүз түрдө бир өзүнүн пайдасын гана берет болуш керек. Ооба да. Пайдасы билим алып, негизи билим алган сайын көп кичинекей болсо дагы бир күндө бир нерсе үйрөнүп турсаң, бул өзүңө жакшы пайда эмеспи? Ошондуктан күндө билим алышыбыз керек, болуш керек. Ошо. Ырлар боюнча сүйлөшөлү, шашпай, Мерим. Анда бир ырды толбойлу кандай дейсиз? Калыс мырза, комузун көтөрүп келип калыптыр. Кайсы шаар менен аткарып бересиз? Мен Калыс Асуктан өрөм да. Бир карасаң аккордеонун кармай калып деле ырдап аткан, бир карасаң гитараны кармай калып деле ырдап аткан, бир карасаң комуз менен деле. Негизи Калыстын чыгармачылыгына мындай бир аз болсун бар экен да, Калыс. Азыркы жаш ырчылардын арасында, ушул бала таланттуу, көпкө барат деп мындай өзүмчө бир ойлонгонумчу. Рахмат, ушинтип ойлоп атасыз. Ойлоп турсуз. Мен да ушинтип ойлоп атам. Ошого татыктуу болушубуз керек да, биздин анан. Ошол кымбатым деген чыгарманы билесиздер, Рыспа Абдыкадыров атабыздын. Микрофон жакын алып алсаңызчы. Алгам? Рахмат. Жаңыртып алатонун жылгазын, талатын шап торгойлордун ырдашын. Жаз жадырап мен турамын сумсайып, жазда неге келбей койдуң кымбатын? Жазда неге келбей койдуң кымбатын? Эки жүрөк бирин бири тыңдасын. Ай, ezilişip elcireşip jırgasın. Керем
керемет бар сенде кышты жай кылган келчи кыш шилдеде кымбатым келчи кыш шилдеде кымбатым келчи сүйөр болсоң кымбатым. Баракелде. Үнүңүзгө береке калсын мырза. Рахмат. Ойлондурчу делерди айт, каласа. Ойлонуп кетсизби? Ооба. Көп айтсатмак керек каласа. Мындай угуп калам, жакшы сөздөрдү ошол жакшы ырдайсың, үнүңдүн тембрі жакшы деген сыяктуу сөздөрдү. Анан адам өзүнө өзү баа бере албайт эмеспи? Анан элдин ошо айтуусу боюнча. Жаман сын пикир айтылгандар барбы? Болот. Эмне эле кыйналып ырдай бересиң дегендер да болот. Ырдай албайсың дегендер деле болот. Ар кандай сөздөр эми Или өзүндө элек жок? Балким. Көңүл деле бурбайсыз. Көңүл бурабыз. Албетте биз мисалы чыгармачыл инсандардын жүрөгү найзык болот эмеспи? Анан жаман сөз айтса ошого жараша эмнеге андай болду экен деп жакшы жакка өзгөргөнгө аракет кыласың. Эгерде жаман сөздөр, жаман нерселер болбосо сен өзгөрүшүң, алдыга болгон умтулууң азаят да. Ошондуктан чыгармачыл инсанга дагы ошондой негатив сөздөр дагы ошондой өсүүгө жардам берет. Ошондой сөздөр да болуп туруш керек. Ар дайым эле мактай берсең көп кетишиң да мүмкүн. Ошондуктан тигиндей дагы мындай дагы баланс болуп керек. Жана ырдын алдында айтып калбадысызбы, ырлар тууралуу сүйлөшөлү. Соңку чыгармаларыңыздын бири Алдаба мени деген чыгармаңыз, эмнеден улам жаралды, ким алдап жүрөт дегендей. Жакшы эле жүрөгүң айт, сүйүп кой деп айтып жүрдүм. Каратоо деп жүрдү эле, анан Алдава мени болуп калды. Жөн эле эми ал ошол ыр жагып калгандыктан ырдадык. Анда эч кандай деле бир тарых таржымал деле жок. Жөн гана ошол ыр жаккандыктан эле ырдадык. Азыр Жамгыр деген ыр чыгардык. Эң акыркы чыгармаларыбыздын бири, жаңы чыгарма. Ошол Бул максаты эмне болду? Баягы конуштарга суу жетпей атат. Жан болсун да. Чөп болбой калыптыр. Ошон үчүн жан көп болсун деп. Же жан деген ырлар батерекит болуп кетет экен дегем. Жамгыр дегенде мисалы жамгыр жаганда ошо элдер стористарды киргизип ошого карата. Эмес эми просто ошол жамгыр деген ырым жок экен карасам. Ушундай болуш керекпи негизи, ар бир тематикада мындай карап баланс кылып туруш керек экен, мондай ырым жок экен деп. Жамгырга эми ошол ыр жаккандыктан анан ошол ырга жамгыр деген тема койсок ошол туурараак болчудай болду. Анан ошондуктан темасын жамгыр койдук. Анан жамгыр деген мисалы жашоодо деле өзүбүзгө пайдасын да караш керек эмеспи? Сиз деле өзүңүздүн пайдасын карайсыз дегенде анан мисалы жамгыр ардай эле жайт го. Жайт эмеспи анан. Быйыл жаап атат. Жаап атат. Тема жөнүндө сүйлөшүп атабыз эми, каралачы. Эште жамгыр жаап келип жаап атпай анан ошол жамгыр жаганда анан ошол музыканы коюп мындай романтично ошол сүйгөнүң менен гүл айтат экен. Сон болот да ошол ыр менен чыккандан кийин. Негизи ушул суроону Мерим берсе туура болмок. Бирок мен берейин. Бере берейин, сен азыр бул суроону бер десем бересиң, бербейсиң билип, романтиксиң негизи. Калыс. Романтик деле эмес болушум керек. Романтиксиң деп деле айтпайт эч ким. Мисалы азыр жамгыр жаады эшикте деп атасыз. Анан өзүңүз айтып калдыңыз, азыр эле дал ушул чыгарманы жамгыр жаап атканда сүйгөнүң менен деп угуп келдиңизби? Кыял кеч болушум керек балким. Кыял кеч кыялданасың го, мисалы мондай болсо депчи. Бирок ошол негизи бир нерсени кыялданып анан ошону эметип койсоң, ошол сөзсүз түрдө болот да. Ошол нерсени элестетип анан Кудайдан суранып коесуң да. Ошол нерсе сөзсүз түрдө болот. Анан ошондуктан ар дайым кыялданам. Жаштын тилегин берет дейт го анан. Кичинекей кезимден бери көптөгөн нерселерди кыялданып, ошонун баардыгы акырында ошол кыялдар ошол жашоодо чындыкка айланып, ошондой учурлар көп болот менде. Дагы кандай кыялдар бар? Эмне максат, эмне план астында? Алдыда көп эле максатты ошол эртеңки пландарыңды негизи айтпай эле ошону иш жүзүндө көргөзүш керек дейт го. Ошондуктан ошол убакыт келгенден кийин анан ошо көрөлү чогуу эле. Качан концерт? Билбесем. Эмки жылы деп атабыз буюрса. Буюрса. Анан жана айтып калбадыңызбы, репертуарымды карасам, жамгыр тууралуу ырым жок экен депчи. Анан негизи эле ушинтесизби? Мисалы кайсы темада азыркы учурда репертуарыңызда ыр жок? Ырдала элек. Ата деген ырым жок. Репертуарда. Анан 2 жаш мисалы той деген ырым жок.
агама же болбосо бир тууган деген ырым жок. Азыр мисалы тойлордо ошондой ырлар жаздырып ырдап атышпайбы. Бирок андай ырларды деле жаздырайын деген план жок, бирок ата деген ыр жаздырайын деген алдыда пландарым бар. Буюрса. Ошо. Концертте ырдап атырбайбы буюрса? Сүйүү да меники көбүнчө эле. Ооба. Концертте буюрса. Бул ата деген кайсыл жагына көбүнчө мындай ооп кетет? Тойлордо ырдалган атабы же мындай? Мисалы балким апа Жо мен чыгармаңыз өзүм тууралуу. атама эле арнап чыгара турчу ырда. Ошо атамды ойлоп эле, мисалы тойго ырдайын деген сыяктуу деле ой жок мендечи. Тойго атайын чыгарган ырларым деле жок меники. Просто ошол жөн гана ошол ыр жүрөгүмө жакса, ошол ырды ырдап чыгарам да. Анан атайын бул тойго ылайыктап, анан тияка ылайыктап андай чыгарган. Калысымды атпайсыңбы? Мен атама арнап эле чыгат депчи. Демек сен өзүң атаңды мисалы беш колдой жакшы билесиң. Анан кайсыл жерде кандай экенин да аябай билесиң. Сен атаң бул тойдо мондай күлүп чайнаган атабы же мындай аябай оор басырыктуу катуу кармаган атабы? Оор басырыктуу, ошол өтө Тирдеп кеттиз го. эмеси жок. Тамашалашпайт деп коет го, сүрдүү деп коет го. Сүрдүү? Сүрдүү, анан оор басырыктуу, ошондой. Көп күлө бербеген, ошондой. Буюрса эми, ошол керемет чыгармандарды укканга баягы баардыгыбызга насип кылсын чындыгында. Чогуу чогуу баа берели. Эми калыстын буга чейинки баягы аткарып жүргөн чыгармаларын көрөрмандары, угармандары аябай эле жакшы билет болуш керек. Майын чыгара аткарып, өзүңдүн бир почеркиң бар, өзүңдүн бир колтамың бар экенин көрүп жүрөбүз да. Мисалы ар бир ырдаарда мисалы аябай сөзүн жаттап, анан мен жаттап көзүмдү жумуп ырдамайынча мен записка барып ыр жаздырбайм да. Ошого чейин сөзүн жаттагачакты жүрө берем. Анан записка баргандан кийин көзүмдү жумуп туруп анан кийин ырдап чыгып кетем да. Анан тияктан жаздырып аткан кишини да кыйнабай, өзүм да кыйналбай, үнүм жакшы болуп, табында болуп турганда барып туруп, анан өзүмө жаккандай кылып ырдайм. Балким ошол себептен. Сезип турбайсызбы? Сезип ырдаш керек го дейм ар бир чыгарманы. Себеби Жашаш керек, жашаш керек. Ошол бирде жашаш керек. Азыр бизде бул жакта мүнөзү бир түрлүү деген ыр бар экен да. Анан ошонун аркасында сурагым келип атат. Жеке жашооңуз тууралуу сурабайлыбы? Мейли. Сурабайчы. Атайын көп келдиңиз. Андай айтыңыз. Не дейсиз? Андай айтыңыз. Мисалы, эмнени ойлоп келдиңиз? Мүнөзү бир түрлүү дейсизби? Кимдин дегенсе? Берим кайра баштан башташым. Кимдин болгондо эми ал ырдын былтыр чыккандыр. Былтыр чыккандыр. Ошо тарыхы деле жок анын. Жүрөгүмө жаккандыр. Карап көрдүңбү? Да, репортерин карап туруп. Ошо ар бир нерсе Мүнөз боюнча ырым жок экен деп тур. Ар бир нерсени өзүнө убага келет эмеспи? Ошол учурда баардыгын тизип, анан айтып бербесек азыр кичине айтыш кыйын болуп атат. Ошол. Азырынча айтпай турайын дейсизби? Азырынча айтпай турайын. Жеке жашооңду сурайын деген негизчи. Чын эле сүрдүп атабы Мерим же чын эле бир аз мындай сенден даапар албай атабы, бир аз мындай эфирге чейин сен келип отурганга чейин жеке жашооңду сурайын, бар экенби жок экенби, качан үйлөнүп өткөн тигуларын сурайын деген. Анан кандай кыздар жагат экенин сурайын деген. Ошол сура. Кайра Жеке жашоо өзүнүн нугу менен кетип атат. Жеке жашоо деп ошон үчүн жеке жашоо болушу мүмкүн да. Ошондуктан жеке жашоомду мисалы үй бүлөмдү деле көп Инстаграмга чыгарып, элге жарыя кылып көргөзө бербейм. Анан буга чейинки сүйүктүүмдү деле ачыкка чыгарып андай деле болгон эмес. Анан буюрса үйлөнгөндө анан бардык суроолорго жооп болуш керек. Эмки жылы деп атабыз, буюрса үйлөнгөн. Демек азырынча сыр. Демек биздин студияда отурган айым менен азырынча ал жөнүндө сүйлөшпөйбүз. Кайсы студияда? Ачыкка азыр чыгарбайбыз. Ачык айтам. Жок, азыр. Жоңуз, сиз келип отурсаңыз болот. Албетте тамашалап атышат. Ушундай бар беле. Ошо эмки жыл үйлөнөбүз да, ошого тойго чакырам да сиздерди. Ошондо келип көрөсүздөр буюрса. Ошондо ачыкка чыгабыз. Ошол?
эртеңкинин камын бүгүн көрүш керек. Азыртан эле башталган болуш керек. Канчалык бир деңгээлде жан дүйнөңгө даярдануу, өзүңдү кабыл алуу, эртең буюрса мынакей бир үй бүлөнүн башчысы болом деген. Албетте, азыр илгертеден эле мисалы эркек адам өзүнүн кичинекей кезинен бери эле ошол мен ата болом, ушундай үй бүлөнүн башчысы болом деп ушинтип тарбиялаш керек болуш керек деп ойлойм. Өзүң атаңды да карап, атам кандай, үйдө кандай жүрөт деп, башкаларды дагы үлгүлүү инсандарды карап, өзүң ошону сабак алып, кандай ата болуш керек, үйгө кандай күйүмдүү болуш керек, ошого өзүңдү тарбиялашың керек болуш керек. Буюрса. Буюрса Көрө жатарбыз эми. Астыңкы жылдары, келаткан жылы биз эми бакыт каалайбыз. Ошол убакытка чейин мындай урушпай, талашпай, сен мүнөзүң кандай экенин билебиз. Бул жерде баягы берүүбүздүн алкагында мүнөзүңдү аябай мындай ачык чыгарган керек жок болуш керек. Бираз катыраксың негизичи. Айтып койдусуң. Ошону айттым да, ошонусун эле. Чыгармачылыкка келгенде апаны көрдүк чыгармаңда. Чын керемет болуптур. Клип да сон. Ошол комментарийде жазып калтырган болушум керек. Мен сонун болуптур деп, анан жакты чын эле. Аткаруу да сонун болуптур, клип да сонун болуптур. Ошол жөнүндө айталыбы? Келчи. Клип апа негизи жашообуздун эң тарбиялуу мааниси өтө зор клип тарттык деп ойлойм. Өтө көп убакыт кетти. Клип тартпай эле коелу деген пландар бар болчу, бирок негизи анан эл жакшы ошол ырды кабыл алгандыктан элге жакшы бир таасирин тийгизген. Азыркы учурда ошол учурда дагы жанагы уурулардын чыккан учуру болуп калды да. Таласта, бул жакта деле, Токмокто жанагындай базарларда. Базарларда анан бирок биз ошол клипти тарткандан кийин ошол окуялар болгон да. Клип монтаж болуп аткан учурлардачы. Анан ошол хайп болуп аткан учурга да туш келип калды. Анан сиздерге жагып атканына, жалпы жумурай журтубузга, элге жагып атканына бул биз үчүн өтө чоң жетишкендик, ийгилик деп билебиз. Ушундай элдин алкышына татыган бир клип болсо экен деп аракет кылганбыз. Көп убакыт тартылды. Канча? Анан эмнеге? 4 күн тарттык. 4 күн тарттык. Эми клипти 4 күн тартыш деген бул көпчүлүгүнө эле окуп алабыз, биз бир күнү тарттык дейт. Бир күн, бир жарым күндө эле тартып коюшу мүмкүн да, анан 4 күндүк убакыт кетти. Көп эмгек талап кылынды. Ошол. Мен ойлойм, ошол эмгек актуалдуу болуш керек деп, себеби көпчүлүккө жагып атыптыр чынында. Азыр болсо алдыда дал ошол чыгарманы угабыз. Ага чейин сизге эркин микрофон. Бүттү, Бүтүп калды. Кыргызстаныбызда ар дайым тынччылык болсун. Ошол биз эмгектерибизди элге тартуулап, ошол эл жакшы ырларга суусап турганда ушул жакшы ырларды тартуулап, эргүү берип жүрө берелибиз. Сиздер болсо ушундай жакшы маанай тартуулап жүрө бериңиздер. Кыргызстаныбызда тынччылык, токчулук, молчулук болсун. Кыргызстаныбыз эң алдыңкы өнүккөн мамлекеттердин катарында толуктасын ошо. Чоңойгон айтабыз, калыс. Сен өзүң айткандай баягы апа бүттү деп элем. Анан кийинки берүүбүздө буюрса 1 саат бою кенен маектешип, анан кененирээк баягы калысты ачып бергенге, чыгарып бергенге, башка жагынан. Бүт бардыгын эми астыңкы убакытка калтыралы. Азыркы учурда чындыгында убакыт кыска болуп калды, тар болуп калды. Мекенибизде тынч болсун, ошол эле учурда калыста тынч бол, аман бол, чыгармачылыкка келик. Биз сахнага узатабыз бүгүнкү коногубузду. Керемет чыгарманы сөзсүз түрдө жогоруда атап өткөн апа чыгармасын жалпыңыздарга биздин бүгүнкү берүүбүздө түз эфирде жандуу аткаруунун коштоосунда уга аласыздар. Чогуу кал энди. Жылуу колумду табына жылынайынчы, алдыңа жатыбың алап, апа алды эле ругайынчы, алды эле ругайынчы, мамыктай жумшак койнуңдан мээримге бөлөнөйүнчү, мезгилди артка кайрычы, апа мен кайра төрөлөйүнчү.
Эртеңин билбей эмне болду ойлоп оюнчу. Адамдар мени ыйлатса ал дейле сорон оюнчу. Ал дейле сорон оюнчу. Мамыктай жумшак койнуңдан мээримге бөлөнөйүнчү. Мезгилди артка кайрычы апа, мен кайра төрөлөйүнчү. Өмүрдө болуп өткөнгө өкүнүп карабайынчы. Катамды оңдоп алышкапа, кайрадан жаралайынчы. Кайрадан жаралайынчы. Мамыктай жумшак койнуңдан мээримге бөлөнөйүнчү. Мезгилди артка кайрычы апа, мен кайра төрөлөйүнчү. Мезгилди артка кайрычы апа, мен кайра төрөлөйүнчү. Мен кайра төрөлөйүнчү. Баракелде болчолор. Алчаба. Апа чыгармасы Калыс Жакыповдун аткарысында жаңырды. Сизге рахмат. Дагы да күтөбүз студиябызда. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушуну менен бизге бөлүнгөн 1 саат убакыт бат эле соңуна келип жетти. Эртең көрүшкөнчө коштошобуз. Ооба, көрүшкөнчө урматтуу көрүүчүбүз.